Мен аркамда турган бул имарат мурда улуттук коопсуздук кызматынын башкы имараты болчу. Азыр болсо бул жерге экинчи дем берилип, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын жаңы имаратына айланды. Учурда ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформалар, ошондой эле санарип милиция кызматы кантип иштейт, өлкө башчысы келип өзү таанышат. Президенти ички иштер министрлиги Бишкек шаардык башка жаңы имараттын иш-чаралары даяр. Толук реконструкцияланган имаратта тергөөчүлөрдөн тарта участкалык инспекторлорго чейин ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Негизги жаңылык коопсуз шаар долбоору менен туташкан кырдаалдык борбор. Ал борбор калаанын көчөлөрүндөгү абалды онлайн режимде көзөмөлдөп, окуяларга ыкчам жооп кайтарууга мүмкүнчүлүк берет. Азыр бул имаратта өзүңүздөр көргөндөй санариптик инфраструктурага өзгөчө көңүл бурулган. Ушул жерге түшкөн милицияга атайын кайрылуулар дагы ушул жерден кабыл алынат. Жана дагы президент өзү президентке маалымдалып жаткандай, Бишкек шаарына жүргөн ар бир милиция кызматкери ушул ар бир постто турган милициялардын атайын баягы төшүндөгү камералар аркылуу ким кайсы жерде турат, Бишкектин аймагында бардык ушул жерде картадан дагы көрүп турушат экен. Ошондой эле Бишкектин аймактарындагы калк көп жүрүүчү базарларда, эл көп жүрүүчү аймактарда дагы атайын камера менен убагында болуп жаткан ситуацияда ушул жерден көзөмөлдөп турушат. Реалдуу убакыттагы аналитикалык маалыматтар, камералардын ыкчам системасы жана бирдиктүү башкаруу борбору бул коомдук коопсуздукту жаңы деңгээлге чыгаруучу кадам. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, ички иштер органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо мамлекеттин саясатынын артыкчылыктуу багыты. Санарип милициясынын бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин тапшырмасы негизинде коомдук коопсуздукту сактаган кызматкерлерибиз онлайн режимде биздин ушу кырдаалдык борборго ар бир кызматкердин кылып аткан жумушу, иштеп аткан иши бардыгы ушул жерде дагы чыгып борбордук аянтта окшойт. Борбордук аянтта азыр бүгүн жаңы бүгүн кыргыз милициясынын 101 жылдыгына карата 101 автоунаа тапшырылып, ошого даярдыктар көрүлүп жатат. Андан тышкары ушу биздин дагы санариптештирүүбүз шаар Бишкек шаарынын ичинде канча патрулдук автоунаалар иштеп аткан болсо, ошолордун бардыгы ушундай картага чыгып турат. Ким кайсы жерде жүргөнүн бардыгы көрүнүп турат. Бул имаратта милиция кызматкерлерине толук шарттар түзүлүп, заманбап жыйын залдары, пресс аймак жана жарандарды кабыл алуу борбору иштей баштады. Автоунаадан бардык республикабыздын аймагындагы айылдык милиция бөлүмчөлөрүнөн баштап, ушу райондук милиция бөлүмдөрүнө, шаардын милиция бөлүмдөрүнө, областтык ички иштер башкармалыктарына берилип жатат. Милиция бөлүмүнө алынып келинген бул жаңы циклдар, техникалар атайын ошол парктарда жана дагы жол тыгындарына каршы ошол маселелерди чечүүчү циклдар экен. Бул ушундай атайын техникалар ылдамдыгы бир саатына 200 чакырымга чейин жүрөт экен. Бул да болсо шаарыбыздын коопсуздугун камсыздаганга бир мыкты өбөлгө түзөт десек жаңылышпайбыз. Турдакун Усубалиев атындагы аянтта кыргыз милициясынын 101 жылдыгына карата арналган салтанаттуу иш-чарада кыдырата түзүлгөн күч кызматкерлерине өлкө башчысы милициянын кадыр-баркын көтөрүү жана алардын ишин чыңдоо багытында мамлекеттин колдоосу улана берерин билдирди. Жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында ички иштер органдарынын материалдык техникалык каражаттарынын 85% жаңыланып, кызматкерлердин кийиминен баштап иш тутумуна чейин заман талабына ылайык өзгөртүлдү.
айлык акыларын 2 эсеге, ал эми Баткен областында кызмат өтөгөн кызматкерлердин маяланаларын 4 эсеге жогорулатып, өздүк курамга социалдык жактан колдоо көрсөтүп жатабыз. Биз үчүн бул чоң майрам, өзгөчө биздин могул коомдуктарды сактап, кылмыштуулук менен күрөшүп аткан биздин кызматкерлер ушулар үчүн баарыбыз үчүн чоң майрам болуп турат. Бул майрамга жакшы жетишкендер менен келди биздин милиция кызматкерлери. Кыргыз милициясы 101 жылдыгын белгилеп, аймактардагы атайын социалдык ошондой эле милиция бөлүмдөрү дагы ачылды. Жана дагы бул иш-чара азыр мына Бишкек шаарындагы башка башкармалыктын ошондой эле күч түзүмдөрүнүн атайын аскердик парады менен жыйынтыкталып жатат. Жаныңызды билген болобу? Жок. Команда сопровождение кылып көрсөтүп баштады, ошондо. Ага чейин бул жакта отуруп. Бүжүрмөн даярдык, заманбап шарт, күчкө толгон жоокерлер. Өздүк курамдын өзгөчө тапшырмаларга даяр экенин өлкө башчыга билдирүүгө шашкан генерал-полковник. Президент, атайын багыттагы аймак кызматынын объекти ачылууга даяр генерал-полковник Ташиев. Мамлекет башчыга кабарлангандай, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа атайын бөлүгүнүн жаңы окуу машыгуу борбору жөн гана жаңы объект эмес, өлкөнүн коргонуу жөндөмүн күчөтүүгө багытталган кадам катары саналат. Саламатсыңарбы жолдоштор? Азыркы учурда атайын багыттагы кызматтын согуштук күжүрмөн деңгээлин күчөтүү, анын тактикалык окуу машыгуу иш-чараларын жогорку деңгээлде өткөрүү, материалдык техникалык базасын чыңдоо, ошондой эле абада, темир жол жана башка ири стратегиялык объектилерге кол салуу аракеттерине каршылык көрсөтүү максаттарында иш-чаралар көрүлүүдө. Бул окуу машыгуу борбору быйыл УКМК жетекчилигинин демилгеси менен курулган. Борбор заманбап техникалар жана акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен камсыздалган. Доскалар электронный. Эми бул жерде Альфа гана эмес, Жалал Абад облусунун бардык күч түзүмдөрү жана жарандык коргонуу кызматтары да машыгуу өткөрө алышат. Азыр болсо биздин көз алдыбызда турган бул поезддик вагондогу жай тургундарды террористтер ээлеп алган. Азыр болсо атайын кызматтын өкүлдөрү мына ошол басылып алынган поездди террористтерден бошотуу боюнча атайын операцияны жүргүзүп жатышат. Атайын кызматтын жоокерлери мындай татаал операцияларды аткаруу үчүн аларга түзүлгөн шартта мыкты болуусу абзел. Башкасын айтпаганда да, генералдарга түзүлгөн шарт бул жерде катардагы жоокерлерге да түзүлгөн. Солдаттар эмес, офицерлерге мындай жок. Уура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы. Заманбап шартты көргөн өлкө башчы атайын кызмат адамдарын күлкүгө салды. Билесизби, водительдиги айнап жүрүп анан өлкө баягы начальник дайым эле жаңы аларды тегистен жүргүндө бир күнү. Шотура болбайлы шеф деп калат дейт ошол. Террористтерди жок кылуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча тактикалык машыгууларды байкаган мамлекет башчы FPV дрондордун түрлөрүн көрүп чыкты. Бул көрүнүш Кыргызстандын атайын кызматы жаңы муундагы технологиялык согуштук ыкмаларга өтүп жаткандыгын далилдейт. FPV дрондор азыр дүйнөлүк согуштук жана коопсуздук системаларында кеңири колдонулуп, оперативдүү тактык жана ыкчам аракет үчүн маанилүү курал болуп калды. Мындай жабдуулар менен камсыз болуу жана колдоно билүү Кыргызстан үчүн чоң секирик экени талашсыз.
Президент Жапаровдун негизги багыттарынын бири улуттук коопсуздукту күчөтүү экенин эске алганда, акыркы жылдары мамлекет чалгындоо жана чек ара коопсуздугун бекемдөө, атайын кызматтардын материалдык техникалык базасын жаңылоо жана аймактык машыгуу борборлорун түзүү багытында активдүү саясат жүргүзүп келет. Бул кадам региондо болуп жаткан коопсуздукту бекемдөөгө мааниси зор. Атай биздин ошо Атай кызматтын сүйнүрүн тапшырып коелу. Мына Атай кызматы Альфанын жокери. Мына агыр бирс бронза биздин багы толон символу. Жер алдында уна токтотуучу жай жана жер үстүндөгү уна токтотуучу жайлар. 12 блоктон турган 9 кабаттуу турак жай комплекси. Бардык шарттары бар спорт аянтчалары. 3000 чарчы метрден ашуун балдар ойночу аянтчалар. Жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга мамлекеттин бар күчүн жумшайбыз. Турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, заманбап жана ыңгайлуу турак жай объектилери келечекте дагы тынымсыз курула бермекчи. Статистика боюнча үстүздөгү жылдын 9 айында 3621 жаранга батир берилген. Алардын айрымдары үлүштүк курулуш механизми аркылуу турак жайдын 50% наркын төлөп алышкан. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын капиталы 2015 жылы 10 миллион сомдон башталып, бүгүн 87,5 миллиард сомго чейин өсүшү бул мамлекеттик каржылык инструменттердин натыйжалуу колдонулуп жатканын билдирет. Ар бир тапшырылган үй бул берилген убадалардын аткарылышы элибиздин ишениминин акталышы болуп эсептелет. Бизге элдин ишенимине ээ болуудан артык эч нерсе жок. Сиздин каякта? Өлкөбүздө ар бир үй бүлө өзүнүн уюткулуу очогуна ээ болушу үчүн ишти улантабыз деген өлкө башчысы батирлерди кыдырып жашоочулар менен баарлашты. Ел үчүн иштеген үчүн ден соолугуң чың болсун, дайым ушундай иштеп жүрөр. Кудай кааласа эң кыса азырда дагы президент болушуңа колдойбуз, сен 90% шайлап алабыз. Кудай кааласа. Акыркы учурда 13 миңден ашык үй бүлө турак жай алган, дагы 69 миңден ашык жаран мамлекеттик программалардын алкагында өз кезегин күтүп турат. Маданбекова Диана мугалим болуп эмгектенет. Миктин үйүнө кезекке турганына аз убакыт болсо да, ак өргөлүү болуп, үйүндө чоң майрам. Аксакалдар өлкө башчынын жүргүзгөн саясатына ыраазычылык билдиришсе, мекенге кызмат кылып үйлүү болгон капитандын кубанычында чек жок. Tamam gelse birlikte otururuz. Ал эми мындай уулду тарбиялаган апанын тилеги белгилүү да. Үйүң ак жолтой болсун. Эми Кудай кааласа жакшы жерден ата кылып үйлөнүп алсаң тойлор болсун. Айтмакчы, мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнө кезекке туруу толук автоматташтырылып, күндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз кабыл алуу жана кезек мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү киргизилген. Бул жарандар үчүн процессти жөнөкөйлөштүрүп, коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга өбөлгө түзгөн кадам. Пайгамбарлар колдосон, барышың Кудай оңдосон. Жакшылык түшсүн келмеден, жамандык көрбө пендеден. Ырыскы түшсүн келмеден, ыдык көрбө пендеден. Кыздарың оюң актасын, кырсыктан Кудай сактасын, балдарың оюң актасын, экөөң тең беладан Кудай сактасын. Амин. Дарак чыксын ташыңа, dört tiyvesin başına, körgön çıksın taşına, o iki dost köz tiyvesin başına. Allah! Rahman, Kuday kavul kılsın. Allah kavul kılsın. Энергетика тармагы эртеңки күндүн келечеги. Өлкө башчысы 27 октябрда Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Каракөл КЭСинин расмий ачылыш аземине катышты.
Каракөл шаарынын аймагында курулган станциянын жалпы орнотулган кубаттуулугу 18 мегаватт болгон 2 гидроагрегаты бар. Бул долбоор 2023 жылы башталган. Натыйжада курулуш иштери графиктен 5 айга эрте аяктады. Каракөл КЭСинин өзгөчөлүгү долбоор толугу менен кыргыз инвесторлору Жагалмай ЖЧКсы тарабынан каржыланды. Бул мамлекет менен жеке сектордун эффективдүү өнөктөштүгүнүн жаңы модели. Мындай долбоорлордун уда ишке ашышы Кыргызстандын энергетикалык кризистен чыгышына себепчи болот. Мындан сырткары азыр ушул тапта өлкөбүздүн бардык аймактарында салынып жаткан 40га жакын мына ушундай КЭСтер бар. Кара кечеге жаңыдан тез салып атабыз. Алдагы 1200 мегаваттык кубаттуулукта болот. Алдагы 2,5 жылда бүтөт. Кудай буйрса, кышкысын импортталбай 2,5 жылдан кийин өзүбүздөн өндүрүлгөн энергия толук дефицитибизди жабат. Кыргызстандын энергетикасы соңку жылдары системалуу өзгөрүүлөрдүн доорун баштан кечирүүдө. Эгер Камбарата 1, Каракөл жана жаңы салынып жаткан Чакан КЭСтер пландагыдай ишке кирсе, анда өлкө энергетикалык дефициттен экспорттук мүмкүнчүлүккө чыгары турган кеп. Президент айткан 2,5 жылда кризистен чыгабыз деген убада жөн гана саясий билдирүү эмес, бул энергетикалык реформанын мөөнөтүн так аныктаган экономикалык план. Октябрь Бишкек шаарында жогорку окуу жайлардын мыкты студенттери президенттик стипендияга ээ болушту. Президент белгилегендей, билимдүү жаңычыл ой жүгүрткөн. Ошол эле кезде учурда улуттук нарк насилди урматтаган жаштар Кыргызстандын өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчү. Кыргызстанда билими жетик, илими терең, ошону менен улуттук нарк насилди урматтаган, дүйнөлүк ой жүгүртүүгө ээ болгон жаш муундарга муктаж болуп турганыбызды жашырбай эле айтып келе жатабыз биз. Ошондуктан бүгүнкү ийгилик эртеңки жоопкерчилик деп алган билимиңерди, бардык мүмкүнчүлүгүңөрдү, жигердүүлүгүңөрдү өлкөбүздүн өнүгүүсүнө арнаарыңарга бекем ишенем. Өлкөнүн жогорку окуу жайларынын 92 мыкты студенти башка келечек муундун өкүлдөрүнө үлгү. Кай бири мындай жетишкендигин ата энесине арнаса, кай бири мыкты студент болуу тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Документтерин тапшырып, өзүмдүн жетишкендиктеримди документке тиркеп жиберип атканда, чындыгында үмүттөнгөнмүн. Сабактан тышкары атайын изилдөөлөргө катышып, коомдук иш-чараларга катышып, ар тармактан өз салымымды кошууга аракет кылып келем. Биринчи курстан бери тыныкпастан эмгек кылып, өзүмдүн интеллектуалдык клубумду негиздеп, андан тышкары 2-3 эл аралык хакатондун жеңүүчүсү болгом. Билим алыш керек, издениш керек, талыкпай окуш керек деп айткым келет. Ушул 4 жыл аралыгында мен улуттук университеттен тышкары Самарканд, Москва жана Екатеринбург шаарларында окуп келүүгө жетиштим. Ар тараптан активдүү болуш керек, ар кандай тилдерди үйрөнүп жана ошондой эле ыктыярчылык кызматты кылып, эли жерине чын жүрөгүнөн сагым кошсо, бул нерсе ал адамга буйруйт сөзсүз турду. Ушул даражага жеткирген өзүмдүн университеттин окутуучу жамаатына, ошондой эле ата энеме чоң ыраазычылык билдирем. Иш-чара өлкөнүн билим берүү саясатынын практикалык жүзүн көрсөткөн көрүнүш. Президенттик стипендия бул сыйлык гана эмес, Кыргызстандын келечегин куруучу жаңы муунга ишенимдин белгиси.